Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз биринчи турду баштайбыз. Стакандын экинчисин алып, сүт барды. Экинчисин алып, бешинчиге куйсак, барды иретине жагышкан. Тобокелчиликке барабыз. Азыр туура жооп деп айта албайм негизи. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфирде биринчи болуп программасы, аны алып баруучусу мен Медербек Уулу Бактияр. Бүгүн дагы сиздерге кызыктуу таймаш уюштурайлы деп максат кылганбыз. Ал үчүн мен сиздерге биринчилерден болуп, студиябызга келген конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Оң жактагы конокторубуздан баштайлы. Кара Суу шаарындагы номер 71 Айдар Рахманалиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты предметинин мугалими Токтоматова Атыргүл эжекебиз конокто. Саламатсызбы эжеке? Кош келипсиз. Ал эми эжекебиздин сүйүктүү окуучусу Сапарбаева Ханбийке. Сол жактагы конокторубуз болсо Кара Суу районуна караштуу Башбулак айыл аймагындагы номер 96 Насыр Примбердиев атындагы орто мектебинин математика предметинин мугалими Өсөрбек кызы Айгерим эжекебиз. Эжеке, кош келипсиз. Саламатсызбы? Ал эми эжекебиздин сүйүктүү окуучусу Каримова Алия. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Сиздерге эркин микрофон телекөрүүчүлөр менен жана атаандаштар менен саламдашып алсаңыздар болот. Эжеке, сизден баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу телевидениянын алып баруучулары жана атаандаштар. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Биз ушу сиздерге да чоң рахмат. Ушу мугалимдерге чыгармачылык ийгилик менен, чыгармачыл шыктандыруу менен ушу телевидение алып барганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сизге дагы рахмат эжеке. Ханбийке, сага сөз. Саламатсыздарбы, биз бул жерге келгениңизден кубанычтабыз. Баарыбызга ийгилик, бизге дагы атаандаштарыбызга дагы ийгилик. Ханбийке, сага дагы ийгилик. Сиздерге эжеке, сөз сизде. Арыбаңыздар. Жалпы кыргыз журту, ошондой эле Ош шаарынын Ош облусунун тургундары бүгүн бүгүнкү ушул эфирге катышып турганыма өтө кубанычтамын. Өзүмдүн сүйүктүү окуучум Алияны алып келдим. Буюрса бүгүнкү оюндан жеңиш менен кайтабыз деген чоң ишенимим бар. Рахмат. Эжеке, тилектешпиз. Рахмат. Алия, сөз. Саламатсыздарбы, студия чакырганыңыздар үчүн рахмат. Атааңдаш командарга ийгилик каалайбыз. Рахмат, урматтуу коноктор. Таанышып алдык. Эми урматтуу командалар оюнду башташтан алдын мен сиздерге ат коюп берейин. Сиздер билим командасы, ал эми сиздер адаттагыдай эле билим командасы болосуздар. Толкундонуу жокпу? Жеңишке бар күчүбүз менен аракет кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз биринчи турду баштайбыз. Биринчи тур бизде логикалык суроолор. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз биринчи турду баштайбыз. Биринчи турда 10 логикалык суроолор берилет. Ким суроолордун жообун билсе, астыдагы коңгурону чалып, жооп бергенге аракет кылабыз. Туура жооп үчүн ар бир командага 2ден упай берилет. Анда мен биринчи суроону окуймун. Биринчи суроо. Электр поезд түндүккө 100 км ылдамдык менен бара жатса, шамал батышка 10 км ылдамдык менен согот. Поездден чыккан түтүн кайсыл тарапка согот? Демек, илим командасында биринчи суроонун жообу бар. Негизинен электро поезд болуп жаткандыктан андан эч кандай түтүн чыкпайт. Азаматсыз. Биринчи суроонун туура жообу бар. Биринчи суроонун туура жообу бар. Экинчи суроо. 3 дос. Алекс, Фил жана Клэр. 3 дос киного барышкан. Алекс Филдин жанында отурду. Бирок Клэрдин жанында эмес. Клэрдин жанында ким отурду? Фил. Билим командасында. Фил отурду. Фил. Демек Клэрдин жанында отурган. Азаматсыз. Экинчи суроонун дагы жообу бар. Үчүнчү суроо. Элестетебиз. Катары менен 6 стакан бар. Биринчи 3-өө сүт менен толтурулат. Кийинки 3-өө бош. Бир гана стаканды жылдырып, толгон жана бош стакандар кезектешип тургандай 6 стаканды кайра иретке келтире алабызбы? Катарынан турган 6 стакандын экинчисин алып, сүт барды. Экинчисин алып, бешинчиге куйсак, барды иретине жагышкан. Демек, экинчи стакандагы сүттү Бешинчи стаканга. Бешинчи стаканга куйсак, азаматсыздар. Демек, 2 упай билим командасында. Кол чаап коебуз. Төртүнчү суроо. Дарыянын бир өйүзүндө адам, экинчи өйүзүндө ити турат. Ал киши итин чакырат. Ит дарыядан суу болбой кечип өтөт. Ит кантип өттү? Илим командасында жооп бар.
тобокелчиликке барабыз. Азыр туура жооп деп айта албайм негизи. Менин жообум, биздин жообубуз мүмкүн бир нерсе аркылуу өтүшү мүмкүн, эми аралык Мисалы үчүн? Мүмкүн кайык сыяктуу. Билим командасында жооп бар. биздеги ошо кайык. Силер дагы кандайдыр бир нерсенин жардамын өтүңүз. Демек, жоопторду кабыл алабыз. Туура жообу Дарья тоңгон мезгил болчу. Тоңгондо эч кандай тоскоолдуксуз ит өтө алган. 5-чи суроо. Сара Майктан 2 эсе чоң. Майк 8 жашта болсо, Сара канча жашта? Илим командасы? Азаматсыз 16 жашта тез жооп үчүн. 6-чы суроо. Бир адам оор жүк ташуучу автоунаа айдап бараткан. Машинанын фаралары жанган эмес. Асманда ай да жок, жылдыз да жок. Анда айдоочу жолунан өтүп бара жаткан аялды кантип байкап калышы мүмкүн? Илим командасында. Айдоочу күндүз айдап бара жаткан болот машинаны. Айдоочу унааны күндүзү айдап бараткан. Азаматсыз демек илим командасына 2 упай. Улантабыз. 7-чи суроо. Кунт коюуга урматтуу катышуучулар, ордосу болбой эл болбойт, ордолуу эл кем болбойт. Ордосу жок, журту жок, ортосунда ыркы жок, эл дегенге тең болбойт деген акылман саптар кимге тиешелүү жана кайсыл чарманын башында? Демек, биринчи билим командасы чалды. Сүлейман Касымбековго таандык. Сыңган кылыч романында айтылган. Сыңган кылыч романынын башында ушул ыр саптар катылат. Азаматсыз туура жооп 2 упай. 8-чи суроо. Жетеси төңгөтөр, жотосу шекер, кубасы Кудайназар, бубасы кончу жок, бабасы ким билди? Кимдин жет атасы жөнүндө сөз кетилди? Кудайархандын эмеспи? Кудайархандын. Демек, 2 атасы ким болот анда? Атасы, чоң атасы. Билбейбиз. Демек, Кудайархан деген вариант. Илим командасында вариант барбы? Төңгөтөр, шекер, Кудайназар, кончу жок, ким билди? Бул инсанды азыр так эстей албай атам, бирок жет атасы 6-чы, 5-чи, 6-чы, 7-чи атасы айтылып атат азыр, Жок. Демек, туура жоопду окуйм. Бул биздин айтылуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун жет атасы болчу. Демек, 1-чи, 2-чи атасы ким болот ошондо? Айтып койбойсуздар. 2-чи атасы өз атасы Төрөкул, анан Айтмат. Айтмат. Азаматсыздар. Чамдайбыз, кийин суроону туура тапканга аракет кылабыз. 9-чу суроо. Татаал суроо. Жооп бергенге аракет кылабыз. Байыркы Римде Олимпиада чемпиондорун жана сагылашууда жеңишке жеткен Рим аскер башчыларын шаар дарбазасынан тосуп алышып, баштарына тажы кийгизишкен. Жана аларды тажы жасалган ат менен аташкан. Демек, ошол тажы эмнеден жасалган болушу мүмкүн? Билим командасында жооп бар. Негизде ушул маалыматтарга караганда, Рим империясынын башчысы дейли, Юлий Цезарь башында лавр жалбырагынан жасалган тажы кийип жүргөн да. Мүмкүн ошол башчыга байланыштырып, аскерлерине да ушул лавр жалбырагынан жасалган тажы сыяктуу кийгизиши мүмкүн. Демек, ошондо ошол аскерлерди эмне деп атайбыз? Лауреаттар. Лаур жалбырагынан жасалган тажыны кийгизишип, аларды лауреат деп аташкан. Негизинен жооп туура, урматтуу. Тилим учунда турат айтам. 2 упай илим командасында. 10-чу акыркы суроо. Бул нерсени 1280-жылы флоренциялык Сальвино Армати ойлоп тапкан. Бул буюмду азыркы күндө жаш кары, аял, эркек дебей баары жакшы көрүп колдонушат. Бул буюм эмне болушу мүмкүн? Билим командасында билерик, алтын билерик. Илим командасында Шакек болушу. шакек. Демек, билерик, шакек. 10-чу суроонун туура жообу биз дайыма колдонуп жүргөн, же болбосо кээде колдонгон көз айнек. Биринчи турду жыйынтап алдык, ийгиликтүү жыйынтап алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушинтип биринчи турду жыйынтап алдык. Кийинки турга старт беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин экинчи турубузда ушундай сыйкырдуу сандыкчаларыбыз бизге жардамга келет. Биз сыр сандык жана акыл сандыктарыбызга суроолорду жашырганбыз, ошол суроолорго жооп беребиз. Эжеке акыл сандыкты алабыз. Сыр сандыкты алабыз. Сиздер акыл сандыктан 3 суроого жооп бересиздер.
Биринчи суроолорду алабыз. Кут коюп окуп, жооп бергенде астыда коңгуроону чалып беребиз. Убакыт кетти. Биринчи билим командасында. Сырдуу сандыктын ичиндеги буюм кыргыз элинин белгилүү ооз-эки чыгармаларында да сырдуу сандыктын ичинде болгондугу айтылат. Анда бул буюм касиеттүү ыйык делинет. Бул нерсе ал чыгармада бирөөгө эле керек болсо, учурда ал сырдуу буюмду колдонгондор көп. Демек, бул сырдуу буюм кандай болушу мүмкүн? Сыр сандыктын ичиндеги, сырдуу сандыктын ичиндеги. Жооп беребиз, урматтуу командалар. 3, 2, 1. Демек, жооп жок, бул өгөө болчу. Эжеке өгөнү билебизби? Кайсыл чыгармада кездешкен? Эртештикте. Эртештикте кездешкен. Азаматсыз тереңирээк ойлонгонуңузда, демек суроонун жообун тапмак экенсиз. Сиздерде? Биринчи суроо. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү. Кимдин сөзү? Кимдин сөзү? Бул биздин кыргыз элине таандуу чыгаан инсан Чыңгыз Айтматов. Албетте, кол чабуулар. Биринчи суроо. Туура. Бул биздин айтылуу инсаныбыз Чыңгыз Айтматов. Экинчи суроолорду алабыз. 15 тарап, 15 бак, 15 кара, 15 ак. Жооп. Бешинчи суроо. Эме тоодур. Тоо деп ойлойсуздар, а? Бул суроонун жообу 30 күн айдын караңгы жана жарыгы. 15. Сиздерде билим командасында суроону окуйбуз. Экинчи суроо экен. Кордойдун нары жагында айдың тала анархай. Адамдын буту баспаган кеңирсиген кенен жай. Кең анархай өлкөсү көл жыйнаган жер болор. Эмгекке шай ыргабай, ырыскы шерик эл конор. Деген ырсаттар Чыңгыз Айтматовдун кайсыл чыгармасына жазылган дейт. Экинчи суроо. Экинчи суроо. Мен азыр жооп бере бересиздер, негизи могу жерде ырда анархай деген сөздөр колдонуп тур, бул чоң неме мененчи. Кайсы чыгармасы? Мен окуган чыгармаларымда окуган эмесмин же унутуп атам. Мен окуй элек толор кулаганда бар. Мүмкүн ошол толор кулаганда. Толор кулаганда деген вариант берет. Бул суроонун туура жообу урматтуу эжеке Бото көз булак чыгармасы болчу. Биринчи суроо, экинчи суроолор дагы кийинки суроолорго ийгиликтүү болушун бир өзүбүзгө эргил береличи, урматтуу азаматсыздар. Кийинки акыркы суроону алабыз. Андан кийин сандыкчаларды алмаштырабыз. Күндүз жатып, түндө жүрөт, муну көргөн адам күлөт. Айсыз караңгыда көзү көрөт. Ким? Үкү жаныбары, үкү канаттуусу. Туура жүрүп, азаматсыз сиздерге. Демек, илим командасы дагы даяр. 6-суроо. Опмайда ыры элдик ооз-эки чыгармачылыктын кайсыл жанрына кирет? Кайсыл жанрына кирет? Канчанчы суроо? 6-суроо. Суроо. Опмайда Элдик ыры. Жооп бер. Элдик ыр. Элдик ырларга кирет. кандай жанрларды билесиз? Кандай поэма, Жанр. Демек, элдик эмгек ырлары да, негизи эмгек ырлары. Эмгек ырларына кирет. Азаматсыздар, кол чабуулар, эки укпай. Демек, 3 суроого жооп бердик, эми сандыкчаларды алмаштырабыз. Эми сиздер сыр сандыктан, билим командасы болсо акыл сандыктан суроолорго жооп берет. Биринчи суроолорду алабыз. Урматтуу катышуучулар, кунт коюп окуп, туура жооп бергенге аракет кылабыз. Демек, билим командасы даяр. Азаматсыздар, кандай Үчүнчү суроо. У деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар? 3 тамга, 2 тыбыш. Азаматсыздар, эң туура. Сиздерде? 6-суроо. Кыздан келген кылкылдак, эки көзү былкылдак. Негизи конкреттүү нерсе болуш керек, сыр сандыктын ичинде. Конкреттүү нерсе. Кырдан келген кылкылдак, Эки көзү былкылдак. Эки көзү былкылдак деген сөзгө неме койгум келатат мен. Ким? Мүмкүн. Ким?
Бака болушу мүмкүн. Демек бака деп жооп бересиздер, бул суроонун туура жообу мышык. Мышык. Демек кийинки суроого даярсыздарбы? Билим командасы кийинки суроого даяр. Канчанчы суроо? Алкул Осмоновдун Толбай сынчы поэмасында Толбайдын көзүн ким ойдурган? Ким? Азизхан. Азаматсыздар. Туура жооп. Азизхан ойдурган. Билим командасы. Экинчи суроо. Эки сырдуу сандыктын ичиндеги буюмга окшош буюмдун жардамында француз окумуштуусу Бюффен күмүштү эриткен. Ал эми байыркы Грецияда аны согуш учурунда кемелерди өрттөөгө пайдаланышкан. Ал эмне? Бул кандай буюм болушу мүмкүн? Лупа. Лупа. Азаматсыздар. Туура жооп. Демек эң акыркы суроого билим командасы да даяр. 5-чи суроо. Манас эпосунда Айкөл деген эпитет кайсыл карманга карата колдонулат? Манастын өзүнө колдонулат. Манастын өзүнө колдонулат. Азаматсыздар. 3-чү суроо. 3-чү суроо. Оор килем кага албаймын, майда ташты тере албаймын. Оор килем кага албайм, майда таш тере албайм. Кандай табыш макул? Убакыт бир аз тар болуп калгандай азыр. Бул жак жооп бергенден кийинчи Ойлонсоңуздар болот. эми мурда неме кылган эмеспиз. Толук кандай туура жооп жок негизи. Туура жооп жок. Демек бул суроонун туура жообу жер жана жылдыз. Оор килем жер, майда таштар бул жылдыз. Экинчи турду жыйынтып алдык. Кол чабуулар менен урматтуу телегөрүүчүлөр, биз 3-чү турга сапар алабыз. Билим алуунун эң жакшы ыкмасы бул сабак процессинде жүргүзүлөт. Биздин 3-чү турубузда эжекелерибиз өзүнүн предметинен кыскача сабак өтүп бермекчи. Биздин биринчи сабагыбызды кыргыз тили жана адабияты мугалими Токтоматова Атүргүл эжекебизден баштайбыз. Эжеке, даярсызбы? Сизге 5 мүнөт убакыт мыкты сабак өтүп бересиз деген үмүттөбүз. Сабагыңызды баштай бериңиз. Рахмат. Анда бүгүн биз өтө турган сабагыбыз, темабыз аныктооч деп айтылат. Аныктооч, айкындооч мүчө болуп саналат. Сүйлөмдө аныктооч сүйлөмдө зат менен байланышып, заттын сынын, сыпатын, мүнөзүн, санын, иретин, мүнөзүн жана башка белгилерин билдирип берет. Аныктоочко ал кимдин, эмненин, кандай, кайсы, канча, нече, канчанчы, неченчи жана башка суроолорго жооп берет. Асты толкундуу сызык менен сызылат. Эми балдар карайбыз. Затка кандай сөздөр тиешелүү? Мисалы, жакшы адам өлбөс болсочу. Бул жерде адамдын эмнесин айтып берип атат? Жакшы экенин. Эми карайбыз балдар. Мисалы, Айгүл үй бүлөдө 4-чү кыз. Иретин билдирип берип атат, аныктоочу. Сүйлөмдө аныктоочту билдирип берип атат. Эми карайбыз. Мисалы үчүн Айгүл сулуу кыз. Сулуу. Эмнесин билдирип берип атат? Сулуу кандай сыпатын? Азамат Ханбеке. Эми калганын өзүбүз толуктайбыз. Аныктоочко сүйлөм түзүшүбүз керек. Мисалы, Айгерим эжеке кандай эжеке? Айгерим эжеке жакшы эжеке дегенде, жакшы деген адамдын сыпатын билдирип жатат. Сыпатын билдирип атат. Мисалы үчүн мүнөзүн билдирсекчи? Айгерим бул шайыр кыз. Шайыр кыз. Шайыр кыз Азамат мүнөзүн билдирип берип атат. Дагы мисал түзөбүз. Аныктоочко. Аныктооч деп ошо сиздин айтууңуз боюнча ошо иретин же болбосо баягы сын сыпатын билдирип атат. Мейли анда. Биз азыр мен 1-чи катарда отурам. Ооба. Ирет 2-чи катарда менин окуучум Алия отурат. Татаал сүйлөм болуп калды окшойт да. Ирет боюнча 1-чи, анан 2-чи деген сөздөр аныктоочтун милдетин аткарып калат. Милдетин аткарып атат. Азаматсыңар. Демек бүгүнкү сабагыбыз түшүнүктүү болду деген ойдомун. Максатына жеттик деген ойдомун. Эжеке, сабагыңыз аяктады. Эжеке, сизге рахмат. Кызыктуу сабагыңыз үчүн абдан түшүнүктүү болду деген ойдомун. Атаңдаш командаңыздар абдан тактан туура жооп бергенге аракет кылышты окшойт. Ошол себептен сизге 2 упай берейин. Атаңдаш командага канча упай бересиз? 2 упай берсеңиз болот максималдуу. Туура, так жооп бергендигине байланыштуу.
бул илим командасына мен 2 упай берем. Азамат, кол чабып коебуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сабакты андан ары улантабыз. Экинчи сабак математика мугалими Өсөрбек кызы Айгерим эжекебиз. Эжеке, сабагыңызды баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Менин бүгүнкү өтө турган темам баардык окуучуларга пайдалуу болот деген ойдомун. Андан сырткары ОРТ тестин тапшыра турган, же болбосо ЖРТ тестин тапшыра турган окуучуларга эң пайдалуу болот деген ойдомун. Бүгүнкү өтө турган темабыз бөлчөктөрдү бөлүү. Бөлчөктөрдү бөлүүдө мен мектептеги программадан сырткары ОРТда жеңил лайфхактар менен чыгарууну үйрөтөм. Ал жерде окуучуларыбызга пайдалуу болот деген ойдомун. Эми биз бөлчөктөрдү билебиз, кандай көрүнүшү А бөлүнгөн Б. Мында бөлчөктүн алымы жана бөлүмү. Мен азыр тамгалар менен гана формуланы түшүндүрүп беремин. Андан кийин тамгалардын ордуна кандайдыр бир сандарды коюп түшүндүрөлү. Бул бөлчөк берилди. Бир эле бөлчөк менен аткара албайбыз, ошондуктан мен экинчи бир бөлчөктү алайын. Ал С бөлүнгөн Д болсун. Бул бөлчөктөрдү кантип бөлөбүз эми? Бөлүүдө негизи мектеп программасында биз үйрөтөбүз. Биринчи бөлчөктү эч нерсе кылбайбыз, экинчи бөлчөктүн алымы менен бөлүмү ордуларын алмашат. Жана бөлүүбүз көбөйтүү амалын аткарып алмашат. Көбөйтүлгөн Д'биз жогорку алымга чыгат, С'биз бөлүмгө түшөт. Калганы көбөйтүлүү амал аткарылат. Мурдагы темаларда колдонгондой эле көбөйтүүдө бөлчөктөрдүн алымы көбөйтүлөт, бөлчөктүн бөлүмүнө бөлүмдөрү көбөйтүлөт. Бул биз мектеп программасында үйрөнгөнбүз. Бүгүн мен сиздерге ОРТда же болбосо тест учурунда кантип оңой иштөөнү үйрөтөйүн. Место алмашат, орун алмашат, анан көбөйтүү амал аткарылат деп жүрбөстөн, дароо эле караңыздар. Аны Дга көбөйтүп, бөлчөктүн алымына жазабыз. Бны Сга көбөйтүп, бөлчөктүн бөлүмүнө жазабыз. Мурунку эле калына келип калды, биринчидегидей эле мисал болуп калды. Эми ушуга мисал иштеп көрөлү. Мисал үчүн 2m бөлүнгөн 3n квадраты бөлүнгөн 27n бөлүнгөн 4 эле болсун. Эми экинчи бөлчөктү ордуларын алмаштырабыз деп кыйналбай, дароо эле 2mди 4кө көбөйтүп алымга жазабыз. Мен дагы эскерте кетейин, ушул жерден 2ни 8ге көбөйтүп, дароо 8 деп жазып албайбыз. Кээинки учурлар болуп калат, кыскара турган учурлар болот да. Анан бул мисал мен атайын башкачараак түрдө жаздым. Окуучулар бөлүү амалын карабай туруп эле 27 менен 3тү кыскартып ташташы да мүмкүн да. Ошондуктан бардыгына жакшы анализ жасайбыз. 2mди кадимкидей эле 4кө көбөйтөт экенбиз. Биздин учурда азыр кыскарбаганы үчүн 8m болот экен. Бөлчөк сызыгын сызабыз. 3тү 27ге көбөйтөбүз. Эми окуучулар 3тү 27ге көбөйтүүдө дагы эң оңой вариантты колдонсоңор болот. Мисалы 27 дегенди биз 20 кошулган 7 деп алсак болот, Эми 3кө көбөйтүп жатканыбыз үчүн 3кө көбөйтсөм 60 болот. 3тү 7ге көбөйтсөм 21 болот. Экөөнү кошуп койсок бизде 81 деген жооп чыгат. Жазалы, анда 81 n-дин квадратын биз эмнеге көбөйтүшүбүз керек экен? Бул учурда n-ге көбөйтүшүбүз керек экен. Дагы кошуп кетем. N-дин квадратын n-ге көбөйткөндө окуучулар көп адашышат, мүмкүн, кээ бир окуучулар. Даражалары кошулуп кетет мында. Негиздери окшош болгондуктан бирөөсүн жазабыз. Даража көрсөткүчтөрүн кошсок, бизде n-дин көбү болот экен. Бул учурда 8 менен 81 эч кандай санга кыскарбайт, ошондуктан ушул боюнча калат. Анда эмесе биздин бул жерде Ханбике окуучубузга мен жөнөкөй эле суроо берейин. Азыркы ушул амал менен кош аткарып көрөлү, Ханбике. Анда мисал үчүн 4 А болсун, бөлүмүндө 3 Б болсун, Буну бөлөлү, бул жакка 8 Б болсун, бул жакта 2 болсун, жөнөкөй эле. Азыр Ханбике, кайсы ыкманы аткарган жакшы? Биринчини же экинчини? Экинчи ыкма жеңилирээк болуп атат, Анда 4 Аны 2ге көбөйтүп алымга жазат экенбиз. 4 А мен дароо жазалы, 8 А. Бул жакта 3 Бны 8 Бга көбөйтүп бөлүмгө жазат экенбиз. Канча болот? 24. Бая мен сөзүмдүн ортосунда айтып кеттим эле, дароо 24 десек дагы болот, же 3 көбөйтүлгөн 8 деп турсак да жакшы да. Себеби кыскартуу бар экен, ошентип эле. 3 Б көбөйтүлгөн 8 Б. Кайсыл сан менен кайсы сан кыскарып кетет? 8 менен. Туура. 8 менен 8 кыскарып, бизде 1ден калат, Бөлчөктүн алымында А калды, бөлчөктүн бөлүмүндө 3, 3тү 1ге көбөйтсөк 3, Бны Бга көбөйтүп койсок, бизде Бнын квадраты. Бнын квадраты. Азаматсың. Бизде жооп туура экен, Урматтуу окуучулар, мен силерге
кыска убакыттын ичинде ушул тестте болобу, сабак учурунда болобу, кандайдыр бир фишка дейин бөлчөктөрдү бөлүүдө оңоюраак колдоно турган ыкманы көрсөтүп бердим. Эреже катары жазып алсаңар болот. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эжекебиздин сабагына, кызыктуу сабагына күбө болдук. Эжеке, сизге рахмат. Сиздин кызыктуу сабагыңызга биз албетте 2 упай бердик. Эми атаңдаштарыбыздын берген жообуна канча упай беребиз? Ханбике менен биргеликте биз мисалды оңой чыгардык, ошондуктан Ханбикеге 2 упай беребиз. 2 упай. Демек, биздин 3-чү турубузда командалар бардык 4 упайдан алышты. Кол чаап коебуз, азаматсыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз акыркы 4-чү турга кезек беребиз. 4-чү турдан кетишебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз 4-чү турга старт беребиз. 4-чү турда бизде предметтик суроолор берилет. Демек, бизде көбүрөөк окуучуларыбыз активдүү болуш керек. Командалар даярбызбы 4-чү турга? Эреже ошол боюнча жоопту билсек, ал сылдагы коңгуроону чалып, дароо жооп беребиз. Демек, биринчи суроо. Жазгы күн түн теңелүү кайсыл датага туура келет? Илим командасы 21 март. 21 март. Азаматсыздар, биринчи суроого жооп бар. Экинчи суроо. Чегирткенин кулагы кайсы жерде? Азаматсыздар, бутунда, туура. Экинчи суроо. Чамдайбыз, урматтуу билим командасы. Үчүнчү суроо. 180 градуска барабар бурч кандай деп аталат? Жайылган бурч. Жайылган бурч. Билим командасы. Төртүнчү суроо. Компьютердин почерки эмне? Билим командасы. Шрифт. Азаматсыздар, кол чабуулар. Бешинчи суроо. Алфавит деген сөз кайсы тилден алынган? Билим командасы. Латын. Латын тилинен. Билим командасында бар? Латын тилинен, Дагы кайсыл тилдер? Вариант айтсак болот да, араб тилинен. Араб тилинен алынган дейт. Бул суроонун туура жообу грек тилинен алынган. Алтынчы суроо. Манас эпосу изилдөөгө арналган илим эмне деп аталат? Манас эпосун изилдөөгө арналган илим эмне деп аталат? Манас эпосун изилдөөгө арналган илим. Илим командасы. Манастаны. Манас таануу, азаматсыздар. Манас таануу деп аталат. Жетинчи суроо. Күчтүү өлчөө бирдиги эмне деп аталат? Ньютон. Ньютон, азаматсыздар. Ньютон. Сегизинчи суроо. Эмне үчүн космосто жердегиден айырмаланып, каалаган металлды мыкты эритүүгө болот? Билим командасы. Таа жок. Так, кандай? күндө ысык болобу ошого? Айда күн ысык болот Эме ошон күндө мен космосто деп атам. Айда эле эмес, жалпы космосто металлды эритүүгө мыкты. Физика бир аз эме бирок. Физика. Вариант айтсаңыз болот. Эжеке сүйлөп атат. Биз жооп бере беребиз. Космосто. Космоста? күндүн табында Мила эле айтайын айтпайбы? Айта бериңиз, жооп бериңиз. Эми биздин тобокел кылабыз дагы. Бул жер жооп бересиз. Ал жерде эми баягы аба менен мындай газдар менен газдын немеси боюнча болушу мүмкүн да. Газдын басымы мүмкүн жогору болгондуктан. Газдын басымы жогору. Басымы жогору, ошондуктан эрүү мындай ылдамыраак болушу мүмкүн. Мен туура жоопту окуймун. Анткени космосто металлдарда оксид чел кабыгы жок болуп калат экен. Ал дароо абага таркап кеткен үчүн. Демек бул суроого эч кимге упай бербейт. Туура эле болду да? 9-чу суроо. Кандай музыканы вокалдык музыка деп аташат? Билим командасы тобокел кылып көрөт окшойт. ооба, тобокел кылып көрөлү. Баягы добушу жоон болуп атат ошо. Добушу жоон. Кандай? Опера дейт. Туура жообу ырдоого арналып жазылган музыканы, атайын ырдоого арналып жазылган музыканы биз вокалдык музыка дейт экенбиз. 10-чу эң акыркы суроо. Суроодан алдын бери өзүбүзгө кол чабайлычы. Биз даяр турабыз, коңкарман. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туу күнү кайсыл датада белгиленет? Айта берели. Билим командасы 3 март күнү. 3 март күнү. Кол чабуулар менен биз акыркы 4-чү турду да жыйынтыктап алдык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү эфирге арналган таймашыбыз соңуна келип жетти. Урматтуу катышуучулар,
таймашты мыкты катышып бергениңиздер үчүн мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Эфир кандай өттү, кандай сезимдер болду? Өз оюңуздарды айтсаңыз. Эжеке, сизден баштайлы. Дагы бир жолу рахмат. Биз жаш болсок деле бирөө ойлош мүмкүн да баарын билет депчи. Биздин билгенибизден билбегенибиз өтө көп экен. Мен азыр өзүмө ичимден ушундай ойлонуп атам. Мен сөзсүз кыргыз адабиятын мындай дагы да окуйм деген мындай неме болуп атат мендейчи. Ошондой ниет турат. Буюрса, кийинки оюндарга дагы катышып кала турган болсок, кыйналбайбыз деген ойдомун. Демек, башка предметтерден эмес, кыргыз адабиятына кыйналдыңыз. Негизи ошо мектеп мындай айта турган болсок, мектеп программасын жакшы эле окуганбыз да. Баарын 5 менен бүткөнбүз. Ошентсе деле билбеген нерселерибиз көп экен да. Албетте, ар дайым адам Ар дайым изденип турууга. Азаматсыз, сизге эжеке? Ушинтип мугалимдерди шыктандырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул жерге дагы көптөгөн мугалимдер ашыгып келет деген ойдобуз. Шыктанайлы, үйрөнөйлү деп сиздерге чоң рахмат. Сизге дагы ийгилик каалайбыз эжеке. Урматтуу окуучулар, сиздерден мен суранып өткүм келет. Билим алууга ар дайым кызыктар инсансыздар. Биздин жаш окурмандарга же жаш көрөрмандарга эмне сөзүңүздөр бар? Кыскача ойлонуп туруп жооп бериңиздерчи. Окуучуларыбыз сиздерден неме? Хамбике. Биздин жаш окуучуларыбызга кандай кеңешти айта элеңиздер? Менин кеңешим мыкты окууга, бардык жерде азыр бардык нерселер акыл менен чечилет да. Анан ошо жакшы окуганды сунуш кылам. Менен бардык эле суроону билбейт болчумун, бирок билбегендеримди үйрөнүп алдым. Азаматсыз. Алия? Окуучуларыбызга окугула деп айтмакмын. Биз билбеген көп суроолор бар экен. Билбегендерибизди билип алдык. Ошо. Эмне үчүн мен бул суроону бердим? Анткени бул студияга келген окуучулар ар дайым мыкты окуучулар болуп саналат. Мыкты окуучулардан кеңеш ар дайым мыкты болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү берүүнүн жыйынтыктап жатып, командалар алган упайларды жарыялайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, командалар төмөндөгүдөй упайларга ээ болду. Биринчи турда Илим командасы 8 упайга, Билим командасы 6 упайга жетишти. Экинчи турда Билим командасы 6 упайга жетишкен болсо, Илим командасы 4 упай алды. Үчүнчү турда айтып өттүм, 2 команда тең 4төн упай алышты. Акыркы упайларда Билим командасына каршы 2 гана упай алып калды. Ал эми Илим командасы 12 упайга жетишти. Жалпы жыйынтык боюнча Билим командасы 18 упай алдыңыздар. Азаматсыздар, кол чабып коюңуз. Ал эми бүгүнкү берүүбүздө же болбосо бүгүнкү таймашыбызда жеңүүчү аталып 28 упай алган Илим командасын куттуктайбыз. Азаматсыздар, Илим командасы, сиздерди кийинки эфирлерден күтөбүз. Сиздерди алдыда финалдык турлар күтөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт соңуна жетти. ЛТР Билим Илим телеканалынан узактабаңыздар. Биз сиздерди кийинки аптадан күтөбүз. Аман туруңуздар.